Асылкан Коңурбаева кесиби боюнча бухгалтер. Анын бул тармакта буга чейин иш тажрыйбасы жок. Ага карабай бош жумуш орундары жарманкесине келип, өзүнө ыңгайлуу иш орундарын карап жаткан кези. Бул жарманкеге биринчи жолу катышып атам. Кесиптик жана бош жумуш орундары жарманкесиге. Мен өзүм кесибим боюнча айта кетсем, бухгалтерский финансистмин. Жарманкеге катышкандын максаты ушул өзүмө жумуш издеп, бош орун болсо жумуш издеп келдим да. Анан бул жарманке мага аябай жакты, себеби ар тараптуу кол өнөрчүлүк боюнча бар экен, ошондой эле бал өндүрүү жана ошондой эле жеке ишкерлердин жарманкеси мага өтө мындай таасир берди да. Биздин элибизде ушундай ишкерлер бар экенин толук билбептирмин. Урматтуу номер 48 кесиптик лицейнин эмгек жамааты, сиздер дагы орундуктан отуруңуздар. Бош жумуш орундары жарманкеси кесип тандоого багыт берүү, сатуу жана сатып алуу, ошондой эле тажрыйба алмашуу менен жаңы таанышууларды арттырат. Дал ушул максатты көздөгөн иш-чара Лейлик райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан уюштурулган. Кесип тандоо иш-чарасына 40 чукул мекеме ишкана, 100дөн ашуун жумуш издөөчү катышты. Бүгүн көтөрүлүп аткан иш-чаранын негизги максаты биздин райондун аймагындагы бош жумуш орундары менен жумуш издөөчүлөрдү камсыз кылуу жана ошондой эле жумушчуларды иш менен камсыз кылууга багытталган. Азыркы мезгилде өзүңүздарга маалым болгондой 560 жумуш орун, бош жумуш орундар бар. Мына ушул жумуш орундарга райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында жумушсуз жаран катары каттоодо турган жарандарды иш менен камсыз кылууга иш берүүчү менен жолугуштуруу болуп эсептелинет. Жана ошондой эле элдин активдүү иш-чараларга өтүүсүнө негизделген иш-чара. Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык тармактар боюнча Белгилей кетсек, Лейлик району боюнча 4317 жумуш издөөчү жаран каттоого алынган. Аларды жумуш менен камсыз кылуу жана кесипке багыт берүү максатында Лейлик райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан жыл сайын бош жумуш орундары жарманкеси өткөрүлүп келет. Ичине кыскача маалымат берип кетейин. Бош жумуш орундарынын жана вакансиялардын. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Ошондуктан сиздерден айтарым, ошо балдарыңыздар, кыздарыңыздар ушундай жумушу жок болсо мага кайрыла берсеңиздер болот.